Жалал Абад шаарындагы номер 14 мектеп лицейин 10 класстын окуучусу Диана быйыл экинчи жолу химия сабагынан шаардык олимпиадага катышып жатат. Келечекте дарыгер болууну самаган окуучу кыз химия предметинен алдын ала даярдык көрүп жатыптыр. Мындай даярдык менен бюджеттик орунга илешүү анын негизги максаты. Мен бул жерге химия сабагынан келдим. Химия сабагын тандаганым себеби бул мен келечекте мед академияга өтүүгө аракет кылам. Ошол себептен мен химияны тандадым. Мен химия боюнча сентябрдан бери даярданып келем жана бул жака келишимде экинчи жолу келип жатам. Ошондой эле мен өзүм жакшы ийгиликтүү приздүү месталарга жетүүгө аракет кылам. Жалал Абадта 19 декабрдан тарта 2 күндүк шаардык олимпиада старт алды. Шаар боюнча 20 мамлекеттик, 4 жеке менчик мектептен 485 окуучу олимпиадага катышууда. 10 предметтик сабактан өздөрү тандап, даярдаган сабагына жараша класстарга бөлүнүштү. Олимпиаданын суроолору таңкы саат 7-де Билим берүү министрлигинен жөнөтүлүп, окуучуларга таратылып берилди. Ким жеңүүчүсү болгону боюнча атайын билим берүү жана илим министрлиги атайын буларга дагы жоопторду жана ошондой эле тесттерди аныктоо үчүн туура тапшырмаларды атайын ачкычтарды бүгүн саат 2-де атайын биздин дагы почтага салат. Ошонун негизинде бүгүнкү этапты жыйынтыктайбыз. Бүгүнкү практикалык иште окуучулар 2-ге бөлүнүшөт. Спец башка шартында тереңдетилген предметтер боюнча, ошондой эле базалык мектептер боюнча. Бирок 2 багыттагы тең окуучуларга бирдей деңгээлдеги тапшырма берилет. Ар бир окуучу ошо химия лабораториясына кирип, приборлорду, реактивдерди колдонуп, берилген тапшырманы ар бири өзүнүн колдору менен аткарып чыгышат. Андан сырткары аларга теориялык суроолор берилет, таблицалар берилет, эсептер берилет. Ошолордун бардыгын чыгарып, өздөрүнө берилген беттерге бардык маалыматтарды жазгандан кийин топтоп алып, калыстар тарабынан текшерилет. Шаардык олимпиаданын жыйынтыгы 20 декабрь күнү экинчи турдун жыйынтыгы менен чыгарылат. Андан соң шаардан утуп чыккан окуучулар областтык олимпиадага бет алышат. Ал эми республикага чейин даярдаган мугалимдерге шаардык бийлик тийиштүү көмөк берип келет. 2008 жылы ОРТнын жыйынтыгы менен биздин Жалал Абад шаарыбыздын деле окуучулар эң мыкты балдарга жетишти деп ойлойбуз. Анын эң негизгиси бул дагы быйылкы жылда олимпиаданын жыйынтыгы менен жакшы жыйынтыктарга жетишсе, биз жергиликтүү бюджеттин эсебинен дагы мугалимдерибизди жана окуучуларды бир көтөрмөлөөгө дагы бир жардам беребиз деген ойдобуз. Эскерте кетсек, узап бара жаткан окуу жылы Жалал Абад шаарынын окуучулары үчүн ийгиликтүү болду. Олимпиадаларда мыкты көрсөткүчтөргө жетишип, жалпы республикалык тестирлөөдө да алдыңкы орундарды камсыздай алышты. Элиза Жолтоева, Аскар Маматисаков, Жалал Абад шаары.